Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rayımdı boreker ulu jaratkan Allah Taala subhanahu wa ta'anın atı menen baştayım. Jaratkanыбызга maqtolordu, alqolordu aytуу menen пайгамбарыбызга салам салаваттарды да жолдоп, урматтуу угармандар, урматтуу көрөрмандар, сиздер менен тарбия саатында кайрадан жүз көрүшүп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Biz gezekteki sabagыбызda kebirki tarbiya maselesinde ötö dikkat, ötö tak karala turgan meselelerge toktolabız. Aga çeyin biz sizler menen buga çeyinki berүүлөрдө козгоп өткөн маселелердин тегерегинде biraz токтолуп өтсөк деген оюм бар. Эгерде биз мурдагы сабактарды эске алсак, ислам адамзат тарбиясына маани берген учурда анын тарбиясы, анын алган илими менен өтө тыгыз байланышкан болуш керек. Же болбосо биз мына ошол эле нерсени билим алуу канчалык парз болсо, канчалык милдет, билим алуунун милдеттүүлүгү канчалык жүктөлгөн болсо, мына ошол билимге тете тарбияны дагы алуу зарылчылыгы бар экендигин айтып өткөнбүз. Мунун дагы бир негизги себеби бар. Эмне үчүн дегенде, Алла Таала субханаху ва таала инсанды, адам пендесин жараткан мезгилде андагы болгон сезимдерди, андагы болгон туюмдарды, андагы болгон акылды, андагы болгон руханиятты кошо жараткан. Бул десе, бул маселе өз эмне жөнүндө кабар берет дегенде, инсанды бир эле анын жөндөмүн арттырып, көп маалыматтарды берүү менен аны эч качан руханияты менен болгон айкалышын ишке ашыра албайбыз. Эгерде биз жалаң гана адамдын руханиятына гана басым жасаган болсок, адамдын ойлонуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып, аны алдыга жылуу кадамдарын биз эмне чектеп коебуз. Мына ошондуктан биз инсан динибиздеги болгон көрсөтмөгө негиз алып, биз инсанды билимдүү дагы, тарбиялуу дагы, руханияты да бийик, көрөгөчтүккө жеткирген анын сезимталдыгын өрчүтүп, аны чыныгы коомдун татыктуу бир мүчөсүнө жеткирүүнү эмне кылат, ислам талап кылат. Көпчүлүк учурда биз айтып келебиз, инсан кайсы бир деңгээлде өзүнүн таанып билгенин өтө жогору баалап коет. Айталык, күнүбүздө, бүгүнкү күндө бизде көптөгөн адамдар билим десе, билим алуунун артынан түшүп, өмүрүн арнады, күчүн арнады, жаштыгын арнады, каражатын арнады. Натыйжасында 5 жылдык, 10 жылдык, 15 жылдык өмүрүн арнагандан кийин анан илимдин кандидаты деген, илим жактаган илимпоз же профессор деген аттарды алат, даңктарды, аталыштарды. Мунун өзү инсанды бир топ эмне кылат, бир ыңгайсыз абалдарга түртөт. Эмнеси менен? Биз жогоруда айтып өткөн маселенин тегерегинде адамдар өздөрү ошондой ыңгайсыз акыбалга алып барышат. Бир карап көрсө, ал чындап эле билимге ээ. Туура, ал билимдин кайсы бир тармагын эмне кылган болгондо да өздөштүрдү. Айталык, техникалык жактан, же медициналык жактан, же укук жактан, же дагы бир ушундай болгон илимдин, керек болсо ошол илимдин медицина тарабына кире турган болсок, ошол медицина тарабында дагы болгону бир эле тармакты жөнгө алат, колго ала алат, себеби дегенде ал или же неврологияны окуйт, же болбосо ашказан ичеги ооруларын алат, же болбосо баш сөөк ооруларын, же болбосо ушундай болгон баш мээ ооруларын. Ошентип эмне кылды жанагы киши өмүрүн арнады, эмгегин арнады. Натыйжада бир билимди эмне кылды? Өздөштүрдү. Мына ошол билимди өздөштүргөндөн кийин ага биз наам бердик. Наам бергендин өзүндө айып жок.
мына ошол наамды берген мезгилдеги болгон талаптарга келген учурда бардык талаптарды бирдей койбогонубузда бизде айып. Эмнеге мен айтып атам, ал киши өзүн ыңгайсыз акыбалга түртөт деп, себеби дегенде андагы болгон эмгектин, өзүнүн айтайлык жумшаган кайратын, өзүнүн жумшаган жаштыгынын, өмүрүнүн, күчүнүн, каражатын кайтарымы катары алган наамга ал сыймыктанат. А бирок ошол эле учурда ал сыймыктанган нерсе чыныгы сыймыктана турган кооздук менен курчалбай калган. Ал эмне дегенде биз айтып аткан мына ошол доцентке, мына ошол профессорго, мына ошол илимдин кандидатына, мына ошол илим жактаган атактуу, эмгекчил, акыл менен күч жумшап коомго, өзүнө, чөйрөсүнө, адамзатка пайда алып келген адам эң зарыл нерседен сыртта калат. Эмне үчүн муну айтам, себеби дегенде динибиз айткан маселеде инсан өзүнүн адеп ахлагын, өзүнүн жан дүйнөсүн, өзүнүн руханиятын жеткире тарбиялабаган болсо, ал сөзсүз түрдө пайгамбардагы болгон чоң нерседен айрылган болот. А пайгамбар ким эле десек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алла Таала субхана ва таала Кур'анда "Ва иннака ла'ала хулукин азим". Албетте сен улуу, изги адеп ахлактардын үстүндө болосуң деген. Үлгүлүү, изги адеп ахлактардын өйдөсүнөн түшкөн адамсың деп. Ал деген сөз, сен өзүң ошол адамдарга зарыл болгон адеп ахлактар менен сугарылып түшкөн пайгамбарсың деп не кылам, Алла Таала субхана ва таала мактаган. Бул жердеги маселе, биз эч качан ошол илим ээлерин айыптабайбыз. Ошол илим ээлерин тарбиялаган чөйрөнү биз эмне кылабыз? Оңдосок деген талабатыбыз бар. Эч качан адам өзүнүн кургак, айталык бир жактуу, айталык жалаң гана алган илимий маалыматы менен өзүнө дагы, башкага дагы көп пайда алып келе албайт. Илгерки доордо адамдар өздөрүнүн балдарын, азыркы күндө биз колдонуп аткан, биз балдарыбызды окутуп аткан медресе деп коет эле илгери. Ошол медресе, ал медресе деген сөздүн кыргызчасы сабак окуучу орун, билим алуучу орун деп таанылат. Мына ошол билимканаларга, ошол сабак окуучу орундарга жеткирип алып барып тапшырган учурда, ошол жердеги мугалимдерге тапшырып атып, баласына мындай деген насаат берет экен. Балам, айнанайым балам, сен могу кишини аябай, мен укканыма караганда абдан билимдүү киши. Бул кишиде билим, маалымат деген толтура. Бирок мен сага берер насаатым, сен бул кишидеги маалыматтан мурда ал кишидеги ахлакты ал деп не кылган, насаат берген экен. Мында эмне жатат дегенде, биз бүгүнкү күндө билимдүүлөргө абдан байбыз. Абдан байбыз билимдүүлөргө. А бирок билимдүүлөрдүн арасынан биз издеп да таба албайбыз. Ахлактуусун, адептүүсүн, уяттуусун, абирдүүсүн. Мен акыркы мезгилде Ош шаарындагы чоңорку окуу жайларынын жетекчиси өзү окуткан окуучулардан пара алып, ошол алган парасын туура эмес жол менен алган акчасы менен өзүнүн аманат катары кармап отурган ордундагы столдун бетиндеги буюм тайымын отурган отургучун эмне кылып, жанагы базарда байпак сатканга окшоп эмне кылат, аны ырымдап акча менен чапкылап отурганын көрүп мен таң калдым. Бул эмне болгон көрүнүш? Кайсы кылымга барып жашап калдык биз? Кайсыл доорго карап биз кадам таштадык? Эгерде бизде бүгүнкү күндө билим ээси, билимкананын жетекчиси, бүгүнкү күндө элге жарык чачкан, жолго жол көрсөткөн,
адамдардын жашоо багытын үйрөткөн инсан ушундай болсо, анда анын колунан чыккандар кимге айланат деген кейиштүү бир ойлорго түштүм. Муну баарыңыздар көрдүңүздөр. Муну баарыңыздар уктуңуздар. Мына биз айтып аткан маселе ушул: адамдын руханияты бош. Адамдын жүрүм туруму жөндүү эмес. Анын адеп ахлагы үлгүлүү эмес. А бирок ал толтура маалыматтарды жыйнап алган, жылдап жүрүп. Ал маалымат ал кишиге пайда бербей калды. Мен ойлойм, ошол жердеги ректорлук деңгээлге чыгыш үчүн дагы жок дегенде ал илимдерди жактаган кандидат, бериле дегенде эмне, ал жок дегенде илим жактаган бир илимпоз деп тааныйм ал кишини. Келиңиздер эми маселенин төгүнү кайда дегенде, маселенин төгүнү биз тарбия саатында коомчулукка, биздин калың журтка, жалпы кыргыз мамлекетинин жашоочуларына ушундай бир түшүнүктүү жеткизгибиз келет. Биз балдарыбызды окутчу болсок, кыздарыбызды окутчу болсок, аларга билим берчү болсок, ал билимди коштой турган балдарыбыз үчүн, кыздарыбыз үчүн зарыл болгон экинчи нерсени эскерте жүрүүбүз. Анын да камын кошо көрө жүрүүбүз зарыл экендигин айткым келди. Муну менен биз эмнеге жетишебиз деген учурда, мына ошондой биз жогору жакта мисал келтирген кейиштүү көрүнүштөрдөн кутулуунун бирден бир жолу ошол. Биз эч качан кайсы бир кишинин артынан камера коюп, көзөмөл менен, милиция менен, сот менен, прокуратура менен коркутуп жашоону калыптандыра албайбыз. Биз бир гана адамдардагы болгон таза ыйман жана таза ыймандын аркасындагы болгон туура тарбиянын аркасында мына биз күткөн, биз элестеткен татыктуу адамдарды өстүрүп, тарбиялап чоңойто алабыз. Тарбия демекчи, бул башында да айтып келебиз, берүүлөрүбүздүн башында да айтканбыз, бул нерсени да кайталап да турушубуз керек деп ойлойм. Тарбия деген сөздүн өзү араб тилинен алынган. Ал айтылуусу менен дагы, уңгусу менен дагы, маңызы менен дагы араб тилинен кыргыз тилине өткөн. Таалим дагы араб тилинен уңгусу менен дагы, айтылуусу менен, сөз айкашы менен, маани маңызы менен так ошондой болуп өткөн. Ошондо биз билсек болот, таалим бул окуу, маалыматка жетүү, кайсы бир илимди колго алуу болсо, аны менен кошо таалим, анан тарбия болуп, инсандын өзүнүн жүрүм турумун, мамилесин, алды бердисин, анын руханиятын түз багытка, түз жолго, улуу жараткан, өзү багыттаган, улуу пайгамбар өзү окуткан чыныгы туура багыттарга салууну биз эмне кылабыз? Тарбия деп билебиз. Исламдын өзү бул жөн гана көпчүлүк адамдар өзү баа берип, өздөрүнчө баа бычып, дин бул жөнөкөй эле бир ишеним туткусу келген адамдар, бир топ адамдын биргелешкен тыянагы катары баа беришет. Кээ бирки адамдар бүгүнкү күнгө чейин ислам десе бул батыштык акыркы 15-20 жыл ичиндеги болгон чоң пиар компаниянын аракетинин натыйжасында муну бир зомбулуктун түшүнүгү катары кабыл алышат. Үчүнчүсү, мына ошол эле пиар компаниянын артынан Талибан деген сөздөрдү угушат, ошол эле пиар компаниянын аркасынан ИГИЛ дегенди угушат. Анын натыйжасында кайра эле келип туруп, жер бетинде бузгунчулукту таркатуучу нерседен башка катары элестете албайт.
Кээ биркилер айтат, бул дин, бул керек болуш керек. Качан сен пенсияга чыккан мезгилде, пенсиядан кийин кыларга иш таппай калган мезгилде өзүңдү алаксатып өтө турган бильярд клубуна окшогон нерсе катары не кылышат, элестетишет. Бирок чындыгына келген учурда, урматтуу жамаат, урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар, ислам аландай эмес. Ислам бул 7 кабат аспан менен 7 кабат жерди түптөгөн улуу жараткандан өзү сүйгөн пенде затына кыяматка чейин жашап өтө турган чоң жана эбегейсиз чоң жашоо образынын эрежеси. Жашоо образы дегенде эмне? Инсанга, инсан үчүн, инсанга пайда алып келе турган нелердин, эрежелердин, нормалардын, чектердин, тыюулардын, буйруктардын топтому. Эгерде биз ошол жерде айтылган эрежелерди, ал жердеги көрсөтүлгөн көрсөтмөлөрдү, багыттоолорду, ал жердеги берилген кеңештерди туура кабыл алып, ошону жашоого киргизип жашай турган болсок, анда биз тегерегибизге гүлдөр жайнап чыкмак. Бүгүнкү күнү көчөдө баратып, 4 көчөнүн кесилишинде 2-ден 3-төн чогулуп, жалпайып жатып мас болгондорду көрүп атабыз. Билесиздерби? Бул кандай көрүнүш? Мен канчалаган мусулмандар жашаган өлкөлөргө барып, бир да кишинин көчөдө жатканын көргөн жокмун. Бирок кайсыл жерде мусулманчылык болбосо, ошол жерде инсандын ошончолук кордолгонун көрдүм. Мына биз мактаган, биз тим эле эч ким жетпеген деген Америкада адамдар ошентип бомж болуп жатат. Анан суроо коюлат, эмнеге мындай? Эмне Американын күчү жетпей калды, ошол жердеги бир кишини колунан тартып көтөрүп, аны адам кылып койгон күчү жетпей калдыбы десек, жок, жетет. Анын күчү жетет. Анын мүмкүнчүлүгү дагы бар. Бирок көйгөй кайсыл жакта дегенде, көйгөй мына ошол коомдо калыптанып калган кайсы бир жаман адаттардын кесепети. Ал кайсыл адат дегенде, бизде мына ошол ислам жашабаган, мусулманчылык алсыз болгон мусулмандар өздөрүнүн жашоосун жалпы журтка, калың катмарга калыптандыра албаган чөйрөлөрдө арак деген кесепет эмне болгон? Каптаган. Натыйжасында көчөдө жаткан адам бардыгы үчүн түшүнүктүү болот. Көчөдө эч ким жатпайт. Жатса бир гана алкаш жатат деген түшүнүк бар ар бирибизде. Ошондуктан эч ким барып анын колун да сурабайт, абалын да сурабайт. Ал ким экен деп да кызыкпайт. Себеби дегенде ал алкаш деп биз эмне кылабыз? Жек көрөбүз. Алкаш болуп калгандыгынын себеби эмне дегенде, ал жөнөкөй эле. Жөнөкөй эле өзүбүз кабылдаган, өзүбүз магазиндерде түрлүү керек болсо Кыргыз Республикасынын гербин дагы чаптап коюп туруп, ошол жерден эмне кылтабыз? Сатып атабыз. Анын кесепети эмне дегенде, анын кесепети биринчиден барып туруп адамды кайсы бирөөнүн алсызын, өзүнүн эркине колу, өзүнө эрки жетпеген алсызды көчөгө жаткызып койду арак. Бирок бул жактагы миллиондогон адамдарды ага болгон кайдыгерликти орнотту. Ушул шаардын ичинде кимибиз болбойлук, кандай болбойлук, ошол көчөдө жаткан кишини карап туруп, жакын басып барбайбыз. Себеби дегенде, бизге ага басып барганга чейин анын жообу бар. Ал жооп эмне дегенде, ал арак ичип ошентип акыбалга түшкөн деген жооп, актануу нерсе бар бизде. Эмне үчүн мусулман өлкөлөрүндө ушул нерсе жок дегенде, аларда андай түшүнүк жок. Эгерде адам жыгылган болсо, аны жыгыткан бир себеп болушу мүмкүн, негиздүү. Анын же жүрөгү кармады, же ичи түйүлдү, же башы айланды, же дагы бир себеп болду, же бирөө чапты, ошондуктан ал муктаж жардамга деп туруп, жыгылган кишини дароо барып колунан кармап алар көтөрүшөт. Себеби дегенде, аларды актануу жолу менен алыстаткан башка себеп жок. Биз өзүбүзгө калыптандырып алган мына ушул кесепеттүү болгон ичкинчиликти, араккорчулукту, алкашчылыкты биз эмне кылдык? Калыптандырып, анын артынан ошол алсыз адамдар жыгылган мезгилде өзүбүздү эмне кылабыз? Бул ошол
Аракты да кептеп ичкенini билбейт деп эмне кылдык биз өзүбүздү өзүбүз актап отурабыз. Көрдүңүзбү, тарбиянын түбү кайсыл жерге барып тактолду бүгүн? Тарбиянын жоктугу, ошол туура нерсеге болгон коркпостон, тайманбастан, бар нерсени акыйкат нерсени чын айтуудан тартынып жүрүп, биз өзүбүзгө окшогон инсанды көчөдө иттей болуп жатып калган учурда дагы ага кайдыгер болгон эмнеге алып жеткирди бизди? Деңгээлге жеткирди. Динибиз адамдарга таалим тарбия жеткирүүдө ушунчалык терең, ушунчалык дыккат, ушунчалык так мамиле жасайт. Керек болсо ар бир инсанды мезгилинде, ошол халифатчылык орноп турган мезгилде базарга биздин шариятыбызда атайын соодагерчиликти жүргүзүүнүн эрежелерин камтыган китептин бир бөлүгү бар. Шариаттык китеп. Китабул бай' деп коет. Китабул бай' деген сөз бул ошол базарга чыкчу киши ошол китепти окуп бүтүп, адамдарга кантип соода кылуунун, мамиле кылуунун, өлчөгөндө кандай кылып өлчөгөндүн, сатканда кантип саткандын баарын, алганда кантип алып, сатканда кантип саткандын эрежесин билмейинче базарга отургузган эмес. Көрдүңүзбү, бул эмне дегенде бул мына ошол базардагы адам бул бизди курчап турган, же кайсы бир жерде жашаган адамдардын ар биринин түздөн түз байланышкан жери. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, сен базарга барып бирдемке сатып аласың. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, базарга барып бирдемке сатасың. Бул өтө чынжырлашкан, өтө бекем социалдык байланыш. Мына ушул терең жана өтө сезгич болгон социалдык байланышты жөнгө салууга келген учурда, шарият бул коомго түздөн түз таасир берүүчү процесс катары муну ушул маселеге өтө эмне кылат? Катуу маани берип, ошол жанагы соода сатыктын китебин окуп бүтпөгөн кишини лавканын артына отургузган эмес. Бүгүнкү күнү эмне болдук? Бүгүнкү күндө биз лавканын артына кимди гана отургузган жокпуз. Лавканын артында эмне гана болуп аткан жок. Мына ошол жөнөкөй эле базар дебестен бүгүнкү күндө супермаркеттердеги болгон окуяларды биз бүгүн эмне кылабыз? Айтып алып, төбө чачыбыз тик туруп атат. Адамдарды алдабаса жашабай турган доор келип калды. Адамдардын көзүн боеп, акчасын алуунун жолу гана калды. Бул керек болсо кайсы бир деңгээлде бир өзгөчөлүктүн, чыгаандыктын белгиси катары эмне тааныла баштады адамдардын көзүнө. Эмне үчүн инсан ошондой пастыкка барыш керек? Эмне үчүн адам ошондой пастык менен жашаш керек эле? Эмне үчүн биз коомго ошондой болгон терс баалуулуктарды калыптандырышыбыз керек? Ал терс баалуулуктардын кесепети, оорчулугу канчалык кейиштүү экендигин биз бүгүнкү күндө баалай элекпиз. Сезе элекпиз. Улуу жараткандан ушул кесепеттүү ишибиздин кайтарымы катары бир ушундай оор күндөр келет, Кудай сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, таразадан алдап, таразадан кемтип калгандардын кесепетинен жер бетинде эмне башталат деген? Бузукучулук башталат. Асмандан жамгыр токтойт. Жерден эгин өспөйт деген. Эгер биз ушинтип сүйлөсөк, кепчилик адамдар, булар кайра ошо дининдеги болгон догманы сүйлөп атат дейт. Жок, бул догма эмес, бул улуу жараткандын мыйзамы. Бул аалам, бул тегерек жер жана жерди курчап турган күн, ошол күндүн артынан ээрчип келген ай жана толуп аткан жылдыздар баарысы бир мыйзам. Билип коюңуз, сиздин соодада жүрүп аткан, соода үстүндө жасап аткан мамилеңиз түздөн түз ошого таасир тийгизет. Үйүңүздөгү аял болсоңуз, күйөөңүзгө жасап аткан мамиленин, күйөө болгон болсоңуз, аялыңызга кылып аткан мамилеңиздин да түздөн түз ошол менен чоң мыйзам менен болгон байланышы бар.
Айрыкча бул маселе жеке мисалында, маселе жеке алакалардан, жеке байланыштардан сырткары коомдук байланышка өскөн сайын анын таасирдүүлүгү, анын маанилүүлүгү арта берет. Мына ошондуктан динибизде адамдын ички таалими, таасири, тарбиясы анын сырткы жыйнаган маалыматынан кем болбостон ашып түшүш керек. Эгерде биз шариятыбыздагы фикх илимдеринин аалымын факих деп коебуз, факих келип туруп кайсы бир адамдарга зарыл болгон ибадаттардын түрүн бизден талап кылган болсо, мына ошол ибадаттардын түрүн талап кылууда анын сырткы формасын талап кылат. А бирок ички формасын биз ошол тарбия жолу менен жеткиришибиз керек. Айталык, факих аалым келип туруп, фикх аалымы келип туруп бизден даратыңды туура ал, намазыңды толук оку, намазыңда кемчилик болбосун деп анын сырткы аткарылуусундагы болгон нерселерди бизден туура аткарууну талап кылса, анын ичиндеги болгон биздин ниетибизди, ага Аллага болгон берилүүбүздү, Алладан болгон коркунучубузду ал сурай албайт. Маселе кайсы жерде калат ошол мезгилде? Маселе ар бирибизде калат. Ошол намаз окуп аткан, зекет берип аткан, ажылык өткөрүп аткан, орозо кармап аткан ар бир кишинин өзүндө калат. Ал эмне дегенде мына ошол руханий тарбиянын, улуу жараткан астындагы тазалыктын, таквачылыктын, ихластуулуктун, туура тарбиянын көрсөткүчү ошол жактан ишке ашыш керек. Ал деген нерсе эмне дегенде, мына ошончо амал жасаган адам өзүнүн аракетинин, өзүнүн аракеттенүүсүнүн, эмгегинин натыйжасы эртеңки күнү жок болуп калбаш үчүн Алланын астындагы болгон чоң соопторго, Алла Тааланын убада кылган бейиштерине татыктуу ээ болуунун өзүн бул жактагы өзүнүн ички дүйнөсүндөгү арулуктун өзү менен толуктайт, кепилдейт. Ушул жерде биз билсек болот, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда бир чоң салгалашуу болуп мушриктер менен. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху келип туруп, бир мушриктин башын кыя салат. Кийин болгон окуяны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып берет: "Я Расулалла, бир киши, бир мушрик маңдайыман чыга калып, мени көргөн мезгилде ла илаха илlalloh Мухаммад Расулулла деген сөздү шашканынан айтып жиберди. Бирок мен ошону карап туруп, бул менин кылычыман коркконунан айтып атат го деп башын кыя чаттым" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умар ибн Хаттабга ушунчалык катуу, аны зекүү менен, бизде айтып коебуз, зекип сүйлөгөн. Мындай айтканда, эмне үчүн мындай кылдың дегендей мааниде, сен эмне анын жүрөгүн ачып көрдүң беле деп эмне кылган, урушкан. Эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умар ибн Хаттабты мындай кылып урушту? Чындап эле кайсы бир киши келиме айткан болсо, анын оозундагысын биз угабыз. Анын ошондой кылыч астында турган мезгилде балким көзүндөгү болгон коркунучту көрөбүз. А бирок чынында жүрөгү эмне деп аткандыгын бизге Алла Таала андай мүмкүнчүлүк берген эмес. Мына ошондуктан бул адамдардын ички мамилесин биз Алла Таала субханаху ва таалага калтырабыз. Ички нерсесин, ички туюмун, ички сезимин Аллага калтырабыз. Мына ошондой биз сыноо доорго келдикпи, сыноо мезгилге келдикпи, акыркы мезгилдерде биздин мусулман чөйрөсүндө дагы мына ошондой адамдардын ичине кирип сүйлөгөндөрдү биз көп байкай баштадык. Алар эң кейиштүүсү мусулмандарды булар мушриктер дей баштады. Булар арбактарга сыйынгандар дей баштады. Булар бидатчылар дей баштады.
Бул эмнеге жеткирет? Бул чыныгы динибиз көрсөткөн окуунун ичиндеги адашуучулукту ишке ашырат. Эми ушундай бизге укук берилген эмес. Адамдын ичиндеги нерсеге киришүү бул эмне? Бул биздин маселе эмес. Адамдардын сыртындагы жасап аткан нерсеси канчалык мыйзамдуу көрсөтмөлөргө, пайгамбардын аткарган иштерине дал келет. Биз мына ошол нерсенин үстүнөн гана эмне кылышыбыз керек, сүйлөшүбүз керек. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бир жакшы хадис айтылат. Пайгамбарыбыз айтат: "Умирту ан уqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idha qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum" деген. Мага жогору жактан ушундай бир өкүм болду. Адамдар менен алар качан ла илаха илlallah деп Алланы жалгыз деп тааныганга чейин аларга уруш жарыялоону өкүм кылды. Эгерде алар ошентип ла илаха илlalлahны айткан болсо, алар ушул учурда өздөрүн дагы, каны жанын дагы, мал мүлкүн дагы сактайт деген сөздү айткан. Анан бул жерден биз түшүнсөк болот. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне үчүн уруш жарыялоону буйрук кылды деди. Улуу жараткан пайгамбарын жиберген мезгилде адамдардын чындап эле бул дүйнө жашоосунда татыктуу өмүр кечирип, алар өздөрүнө улуу жараткандан сунулган нерсенин баарын туура сактап калуунун жолун сунган. Эгерде биз динден башка мезгилде биз адамдардын экинчи адамдарга болгон согуш ачуусун көрсөк, согуш ачкандыгын көрсөк, согуш ачылганда кылыч сунулат. Бир колу менен кылыч сунулса, экинчи колу менен ошол тараптагы байлыкка, мүлккө колу сунулат. А бирок бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Жок, мен ага кол сунбайм, мен кайратта сактап берем" деп атат. Алар мына ошол өзүндөрине таандык болгон мүлккө, байлыкка, жашоого, жыргалчылыкка ээ болот деп атат. Эмнеге себеби дегенде, мына ошол улуу жараткан ла илаха илlallah деген сөз, улуу жараткандан башка жаратуучу зат жок. Улуу Алла Тааладан башка мыйзам сунуучу акыйкат булак жок. Улуу жараткандан берилген жолдон башка чындык жол жок. Мына ошол жерден гана силер эмнени табасыңар дейт. Өзүңөргө таандык нерселерди укуктук негизде силер ошол жерден табасыңар дейт. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Бул маселеде кимде-ким ла илаха илlallah деген болсо, анын каны да, жаны да, өмүрү да, мал мүлкү да анын өзүнө калтырылат. Караңыз, көпчүлүк адамдар бул маселе ушул хадисти туура эмес түшүнөт. Пайгамбар келип туруп, значит, бизди согуш жаралаймын десе, анда бизди кылыч менен коркутуп динге киргизип атабы дейт. Жок. Алла Таала субханаху ва таала Кур'анда айтып койгон: "Ла икраха фид-дин". Диндин өзүндө мажбурлоо жок. Эч кимди күч менен, коркутуу менен динге алып келүү биздин динибизде жок. А пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып аткан кепте бул эм дегенде, адамдар ушул динди түшүнүү менен, ушул мыйзамды, бул биз дин деп сүйлөсөк, көпчүлүк адамдар жогору жакта мен айткандай, ар кандай фобиялык пиарлардан кийин адамдар мындай чочулоого түштү да. Муну мыйзам деп эле сүйлөйүкчү. Бул мыйзам. Бүгүнкү күндө биз колдонуп жүргөн мыйзамдардын бири болгону бул улуу жараткандан түшкөн мыйзам. Ал мыйзам өзүнүн алдына эмнелерди камтып атат? Сиздин жашооңузду, сиздин малыңызды, сиздин мүлкүңүздү, сиздин каныңызды, сиздин өмүрүңүздү ичине камтып атат. Кепилдик берип атат. Мына мыйзамды тутунгун, сен үчүн барысы жакшы. Мыйзамды тутунбайсыңбы, анда сага эч ким жооп бербейт. Ошол учурда дагы маселе кайра эле келип туруп, ошол мыйзамды тутунгандардын ички тарбиясына келип маселе эмне болот? Такалат. Себеби дегенде жогору жактагы мисалда өзүңүз жалпы көргөндөй эле, Омар ибн Хаттаб эмне кылды? Жанагы кишинче согуш салгылашуу учурунда кылыч менен келип туруп, ла илаха илlallah деп атканда карабастан туруп мойнун кыя чапкан. Анан келип туруп пайгамбар айткан учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны кайрадан урушуп атат. Ал айтканы жакшы экен, а бирок сен эмне үчүн өлтүрөсүң?
Сен жүрөгүңө кирип көрдүң беле анын? Сен жүрөгүнө кирип карап көрүп, анан жүрөгүндө ыйманы жоктугунан жөн эле тилинде айтылып аткандыгын көргөндөн кийин чаптыңбы? Андай ишке барбагын. Мына эгерде мыйзам өзүнө чакырса, мыйзам бизге кепилдикти бергенден кийин, мына ошол кепилдикти бузгандар да кимдер болот дегенде, тарбиясыз адамдар мына ошол кепилдикти бузат. Мына ошондуктан динибиз адал иштерге эмне кылат? Бизди дайыма чакырып келет дагы, арам иштерден токтолууну эмне кылат? Бизден талап кылат. Адал иштерге буйруйт, арам иштерден тосот. Адамдардын абирине өтүү, адамдардын мүлкүнө кол салуу, адамдардын артынан сөз кылуу, адамдардын уятка калтыруу, алардын уятын жайуу, булар баарысы арам иштерден. Адамдардын жакшылыгын жайылтуу, адамдардын айыбын жашыруу, инсан катары бир кемчилик көтөрүп кетирип койсо, мына ошол кемчиликти жалпы коомчулукка жайып, анын абийирин төккөндүн ордуна кайра өзүнө барып туруп, ага бир туугандык кеңешти айтып, ошол жабык эшиктин аркасында анын жашоосун татыктуу өткөрүүсүнө жол ачуу, мына ушул адал нерсе. Караңыз. Маселе кайсыл жакта дегенде, мына ушул биз айтып аткан адалга буйруган учурда дайыма Алла сүйгөн, Алла жактырган, Алла туура көргөн, пайгамбары үйрөткөн жакшы жолдордун барысын адал деп тааныйбыз дагы. Мына ошол Алла Таала субханаху ва таала өзү дагы пайгамбары да тыюу салган иштердин барысын бизде тыюу салынган же болбосо арам деп биз эмне кылып келебиз? Таанып келебиз. Бул учурда буга жетүүнүн 4 даражасы бар. Биринчи даражасын биз шахада деп коебуз. Шахада деген сөз адамдардан күбөлүк алуунун даражасы. Биз кандай адамдардан күбөлүк ала алабыз? Таза, ыйманы ордунда, ишеничи, тарбиясы, таалими, билими татыктуу адамдардан биз эмне кылабыз? Күбөлүк алабыз. Экинчиси бул салихун деп коебуз. Бул салих адамдар өздөрүн бир күмөндүү нерседен сактап, күмөнсүз нерсеге өздөрүн байлаган адамдарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да ма юрибука иля ма ла юрибука деген сөздү айткан. Сени күмөндүү нерселерден өзүңдү күмөнсүз нерселерге эмне кылгын? Жетелегин деген. Ошону аткаргын деген. Ошол эле учурда ал-исму хаззазул кулуб деген. Бул деген сөз күнөөкөрчүлүк кылып коюу. Бул эмне деген сөздө эмне деген? Бул жүрөккө таасир берип, өзүнүн ийизин калтырчу нерсе деген. Караңыз, күмөндүү нерсе дагы, күнөө иштер дагы адамдарды дайыма эмне кылып келет? Аларды бир салихтык же болбосо туура, таза адам болуудан тосот. Үчүнчү даража бул муттакун деп коебуз. Алла астында таква болгон адамдар. Таквачылык эмне деген сөздө эмнени түшүнсөк болот? Бул таквачылык арамга түшүп калбаш үчүн өздөрүн дайыма туура жолдо сактоодо, даже күмөндүү нерсеге жакындабаган адамдарды биз муттакун деп коебуз. Мына ошондуктан бул жерде биз билсек болот, لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. Адам эч качан таква адамдардын катарында боло албайт, эгерде ал адал нерсени эмне ушу арамга жеткирип койбосун деп, кээ бирки адал нерселерден дагы өзүн этият кылып эмне сактабаса деген. Ошентип 4-үнчү даража бул сыддыйкун деп коебуз. Сыддыйкун деген сөз бул ушул керек болсо пайгамбарчылык деңгээлге жакын жеткизген сапаттардын бири. Буга кимдер жетишет дегенде, бул албетте бул улуу жараткандын өзүнүн ыраазычылыгынан, жараткандын өзүнүн корккондуктан, бардык бир дүйнө ырахаттарынан, Алладан алыстатчу нерселердин баарысынан алыс болуп, Аллага жакындатчу амалдардын баарына жакын болуунун
өзүн биз эмне деп коебуз? Мына ошол сыддыйкун, Кудай астында чыныгы өзүнүн жашоосун чынчыл кечирген адамдар. Бул албетте келип эле кайрадан эмнеге? Жана биз айтып аткан илимге, анан тарбияга байланган. Илимсиз, тарбиянсыз мындай сыддык, чынчыл өмүр кечирүү өтө кыйын. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар бар. Ой, мен тим эле жүрөгүм таза, Кудай астында менден өткөн жакшы киши жок. Тим эле мен ушу жүрөгүм таза болгондон кийин менин жашоом деле сонунда, Кудайдын астында деле менин соомунда деп аябай эмне кылышат, өздөрүн бир таза көрсөткүсү келишет, бирок алар элестеткен тазалык андай тазалык эмес. Чыныгы жүрөктү улуу жаратканга байлоо бул биз жогору айткандай муттакун даражасына жетүү ал деген сөз. Улуу жараткандын ыраазычылыгын табууда керек болсо адал деген нерседен дагы кээ биркилеринен чочулап туруунун өзүн эмне дейбиз? Такыбачылык дейбиз. Бул деген сөз ошол өзүңүздүн таза кийимиңиз менен көчөгө чыккан мезгилде бутуңузду ылай кылбаш үчүн кандай кылып басасыз этияттап. Ушунчалык этият болосо, ушун жан дүйнөңүзгө ошончо мамиле кылып көрдүңүз беле деген да суроо коюшубуз керек. Ошентип урматтуу бүгүнкү биздин берүүнүн көрөрмандары, угармандары, бизге берилген убакыт дагы өзүнүн аягына чыгып баратат. Андыктан сиздер менен биз кийинки жолугушууларга чейин аманчылыкта калалык деп, сиздерге Алланын амандыгын, тынчтыгын, кечиримин, ырайымын тилеп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.